Набери группу Сыпуля. Старик с осторожно. Гүлшат Кабирова Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достугу атындагы мектеп лицейинде орус тили мугалими. Сабактан соң ал ар бир окуучунун билим алууга болгон аракетин карап, алган баасын электрондук күндөлүккө коет. Ошондой эле окуучулардын үйгө берилген тапшырмасын дагы жайгаштырат. Мунун баарын ата-энелер уюлдук телефон аркылуу көрүп турат. Электрондук күндөлүктү колдонууга өткөн соң окуучулар сабактан жакшы бааланууга аракет кыла баштагандыгын Гүлшат Кабирова билдирди. Упражнение 4-чү көнүгү и ал 116 бетте ушундай кылам дагы и астына кирип сохранить этип коем. Бул информация ата-энелердин электрондук күндөлүккө, то есть балдардын күндөлүктөрүнө барат. И бул жерден, конечно, баа коебуз. Бүгүнкү бааланып Азамат тапшырма. Мынтип бааларын кое беребиз. Акырында сөзсүз сохранить этип сактап коебуз. Бат эле үйрөнүп кеттик. Анан кийин оңой экен. Тапшырманы бергенде керек окуучулар түшүнбөй калышы мүмкүн. Аны ата-энелер электрондук күндөлүгүнө киришип, ал жерден көрүп жатышат. Ошол жагы оңой болду. Анан баа койгондо дагы күндө баасын көрүп ата-энелер. Анан балдарда дагы ответственность десем, ошол нерсе ойгонду да. И ата-энем көрөт экен да баамды деп күндө жооп беришип сабакка даярданып жатышат. Электрондук күндөлүктү көрүү үчүн уюлдук телефонго атайын тиркемени жүктөп алуу зарыл. Тиркемеге кирүү үчүн ар бир колдонуучуга сыр сөздүгү берилет. Сыр сөздүктү жазып кирген соң электрондук күндөлүктө ар бир сабактан алган баалар, ошондой эле окуучунун сабакка келбегендиги боюнча маалыматтар мугалимдер тарабынан жазылат. Мындан тышкары электрондук күндөлүккө мугалимдер дагы окуучуларга өзү окуткан гана предметтерден баалар коюусу, маалыматтарды жазуусуна шартталган. Маселен, математика мугалими кыргыз тили баракчасын ача албайт. Көнүгү экен 164-чү көнүгү 79 бет экен. Тарыхтан суроолорго жооп жазып бериптир. Кыргыз тилинен 128-29 көнүгү сүрөт аркылуу каармандарга мүнөздөмө дегендер бериптир. Мындан сырткары мына жерде көрсөңүздөр күндөлүк деп турат мына. Ошол кайсы сабакты кааласа ата-эне ошолорду көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ушул жерден көрүүгө болот. Ошол жердеги бир бөлүмдөрдү толтурууда бир топ кыйынчылыктар болду, бирок ошентсе дагы биз ошол нерсенин баарын кылып бүттүк. Учурда толугу менен иштеп атабыз. Иштеп атабыз дегенде ата-энелердин да баарына ошол мектеп деген уюм коддорду таркатып берген. Алар дагы окуучулардын үйүндө туруп эле окуучулардын алып жаткан бааларынан, сабакка катышып катышпаганынан, ошол эле мезгилде берилген тапшырмалардан, өтүлгөн темалардан кабардар болуп жатышат. Электрондук күндөлүктү жана тиркемени колдонууну үйрөтүү үчүн 3 айга жакын убакыт кеткен. Андан соң мугалимдер жана ата-энелер эркин колдонууга өткөн. Долбоор Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан сынамык негизде 4 айга гана коюлган. Мелисбек Музулманов электрондук тиркемеге өтүүнү ата-энелер дагы колдоп жаткандыгын айтты. Анан бул нерсеге албетте ата-энелердин дээрлик макул болушту. Себеби эмнеге? Анткени ачыгын айтыш керек, айрыкча шаар жери баланын коопсуздугу бир, экинчиден баалар менен көрүп атабыз. Түрдүү маалыматтардын согушунда окуучулардын мектепте алып жаткан баалары, аларды алып жаткан билим өтө маанилүү. Ошон үчүн да дээрлик ата-энелердин көпчүлүгү макул болгону ошол. Азыр 10 мектептин баарын чогулуш өткөрүп атабыз. Анткени пилотный проект бүттү. Бүткөндөн кийин биз негизи жылына 270 сомдон алабыз. 30 сом айына. Көбүнчө ата-энелер колдоп атышат бизди, анткени биздин программанын эффективностун көрүп атышат. Баласын уже окуганын, кандай окуп атканын жакшы уже көрүп атышат да. Коопсуз мектеп долбоорунун Ош шаарындагы жетекчиси Азат Бегалиевдин айтымында электрондук күндөлүктү колдонууга жеке менчик мектептер дагы кызыгууда. Ал эми Бишкек шаарында 40тан ашуун мектептер электрондук күндөлүктүн негизинде билим берүүгө өткөн. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар